Баарыңарга салам. ЖРТ 2025'te келген 10 суроону чыгарып көрөлү. Биринчи суроодон баштасак, бул жерде 3 бурчтук берилген жана анын жактары. А, Б 7 экен. Ошондой эле Б'сы 5 тамырасында 2. Бул жерде колонкаларда X менен Y салыштыр деген. А X менен Y бул бурчтар. Үч бурчтуктарда мындай эреже бар. Чоң бурчтун каршысында чоң жак жатат, кичинекей бурчтун каршысында кичинекей жак жатат деген эреже. Демек, биздин X'ибиздин каршысында 5 тамырасында 2, муну биринчи колонкага жазып койсок болот. А Y'дин каршысында 7. Муну экинчи колонкага жазып койсок болот. Демек, X менен Y'ди салыштыруу үчүн биз жөн гана 5 тамырасында 2 менен 7-ни эле салыштырып койсок болот. Буларды салыштыруу үчүн биз экөөнү тең тамыр ичине киргизели. Же болбосо экөөнү тең квадратка көтөрөлү. Тамырдын ичине киргизүү үчүн 5ти квадратка көтөрөбүз. 5тин квадраты бул 25. 25 кирет дагы 2ге көйтүлүп калат. 25ти 2ге көйтсөк бул 50. Биринчи колонкабыз тамырасында 50ге айланды, а экинчи колонкада болсо 7-ни тамырга киргизүү үчүн квадратка көтөрөбүз. Бул тамырасында 49. Эми ушул келип чыккан тамырларды салыштырсак, тамырасында 50, тамырасында 49дан чоң. Биринчи колонка чоң болду, демек А вариантын тандайбыз. Бул суроодо жөн гана даражалуу сандарды салыштырабыз. Даражалары 4 бирдей эле, 1,1000/6, албетте 0,996дан чоң А вариантын тандайбыз. Кийинки сурообуз Б шарты боюнча 0дөн чоң 10 сан экен. Ошондой эле Б 10 Ага барабар экен. Б'нын ордуна сразу эле экинчи колонкага бул жерге 10 Аны коюп коелу. Эми пайыздарды табышыбыз керек. A'нын 60%. Пайыз табыш үчүн биз берилген санды пайызга көбөйтүп эле 100гө бөлүп койсок, пайыз чыгат. А көбөйтүлгөн 60%га бөлүнгөн 100%га деп коебуз. Экинчи колонкада болсо Б'нын ордуна биз 10 Аны коюп койдук. Демек, биз уже 10 Аны көбөйтөбүз, 10%га бөлөбүз 100гө. Аны 60га көбөйтсөк, биринчи колонкада 60 А бөлүнгөн 100. Экинчи колонкада 10ду 10го көбөйтсөк 100 болуп калат. 100 А бөлүнгөн 100. Эми келип чыккан бөлчөктөрдө бөлүмдөрү бирдей, анда алымдарын эле салыштырып коебуз. 60 жана 100. 100 албетте 60 Адан чоң. Экинчи колонка чоң болсо, Б вариантын тандайбыз. Бул суроодо деле же экөөнү тең тамыр ичине киргизебиз, же болбосо квадратка көтөрөбүз. Бирок бул жерде бир аз оңоюраак болуш үчүн 6 менен 9ду кыскартып алсак болот. 6 дагы 9 дагы 3кө бөлүнөт, демек биринчи 3кө бөлүп алалы. 6-ны 3кө бөлсөк 2 чыгат. Демек 2 тамырасында 11 калды деп жазып коебуз. А экинчи колонкада болсо 9ду 3кө бөлсөк 3 тамырасында 7 калды деп жазып коебуз. Эми тамыр ичине киргизүү оңоюраак болот. 2-ни тамыр ичине киргизсек, квадратка көтөрөбүз. Ал 4 кирет дагы 11ге көбөйтүлсө 44 болот. Экинчи колонкада болсо 3тү квадратка көтөрсөк 9, 9ду 7ге көбөйтсөк 63. 63 албетте 44төн чоң, анда Б вариантын тандайбыз. Эми бул суроону карасак. Бул жерде бизге 4 бурчтук берилиптир. Берилген 4 бурчтуктун периметри 140 экен. Периметр деген бул жактарынын суммасы. Ошондой эле АБ 40 экен. Бекеринен бул жерде айлана берилген эмес. Айланага жанымалар жүргүзүлүп турат. Жаныма деген эмне? Бул бир чекиттен айланага 2 жаныма жиберилет. Мисалы, А чекитинен айланага 2 жаныма жиберсек, бул 2 жаныма келип чыгат. Бул 2 жаныма эрежелер боюнча барабар. Ошондуктан буларды бирдей белгилеп алсак болот. Мисалы, X деп. Ошондой эле бул жерде Ага окшогон дагы 3 чекит бар. Д чекити, С чекити, Б чекити. Демек, алардан деле жанымаларды жиберели. Бул жерде 2 кызыл кесиндини Y деп коелу. С чекитинен деле жаныма жиберели. Буларды Z деп коелу. Ошондой эле Б чекитинен дагы жаныма жиберели. Буларды N деп коелу. Эми бизге периметр берилген. Азыр биз 2X'ти, 2Y''ти, 2Z жана 2N'ди кошсок, булардын суммасы 140 болуш керек. Демек, ошентип теңдеме жазып алалы. Эми бул теңдемеде 2 жагы тең 2ге бөлүнөт. Ар бирин 2ге бөлүп чыгабыз. 2X'ти 2ге бөлсөк X, 2Y''ти 2ге бөлсөк Y, 2Z'ти 2ге бөлсөк Z,
2n'ди 2'ye бөлсөк n, 140'ты 2'ye бөлсөк 70. Эми дагы кандай шарт берилген эле? AB 40'ка барабар деген шарт. AB деген бул кесинди. AB бул жерде x жана n'дин суммасынан турат. Демек, x плюс n'дин суммасы 40 экен деп жазып алабыз. Бизде теңдемеде x плюс n бул өкөө. X жана n. Бул өкөөнүн ордуна биз 40'ты койсок, анда y плюс z калат. Ушулардын баарынын суммасы 70 экен. Демек, анда 40'ка канчаны кошсок 70? 40'ка 30'ду кошсок 70. Демек, y плюс z бул жерде 30. Y плюс z бул жерде d-сыны, с-дыны берип жатат сүрөттөн. Демек, бул жер 30 экен деп жазып алабыз. Y плюс z-дин суммасы. Ошондо биз суроого жооп бердик. С-ды 30 экен. А вариантын тандайбыз. Эми бул суроону карасак. Параллелограмм. Бул параллелограммда альфа бурчун табат экенбиз. Альфа бурчу бул жерде турат. Биринчиден, параллелограммда бир жагына тиешелүү бурчтар 180 градусту бериш керек. Мисалы, бул 130 градус менен бул бурчубуз 180 градусту бериш керек. Экөөнүн суммасы 180. Ошондуктан экинчи бурчту табыш үчүн 180ден эле 130ду кемитебиз, анда бул 50 градус болот. Эми бул жерден бекеринен бул жактарыбыз барабар эмес. Үч бурчтуктун эки жагы барабар болсо, эки бурчу дагы барабар болот. Демек, бул жер дагы 50 градус. Демек, бул жерде берилип турган үч бурчтукта эки бурчубуз 50-50, анда үчүнчү бурчту табыш үчүн эрежени колдонобуз. Үч бурчтуктун үч бурчунун суммасы 180 болсо, анда 50-ге 50-нү кошсок 100 болсо, үчүнчү бурчубуз 80 болуш керек, ошондо гана 180 чыгат. Демек, альфа бизде 80. Г вариантын тандайбыз. Бул модуль менен берилген теңдеменин чыгаралы. Модуль менен берилген теңдемелер дайыма эки жол менен чыгарылат. Себеби дегенде, эгерде модульдан 5 чыккан болсо, анда ж модуль ичинде 5 турган болот. Ж болбосо, минус 5 турган болсо, ошондо гана 5 чыгат. Демек, ошол эреже менен биз эки теңдеме жаза алабыз. 2 минус x ж 5ке барабар, же болбосо 2 минус x минус 5ке барабар деген теңдеме. Эми бул теңдемелерди чыгаралы. Минус x'ти бул жагына алып өтөлү, 5'ти бул жагына алып өтөлү. 2 деп жазабыз дагы, 5'ти алып өткөндө минус 5 болот. Минус x'ти алып өтсөк, плюс x болот. 2ден 5'ти алсак, минус 3. Демек, x'ибиз биринчи теңдемеде минус 3кө барабар экен. Экинчи теңдемеде деле минус x'ти, минус 5'ти бул жагына алып өтөбүз. 2 минус 5 бул плюс 5 болуп өтөт. А минус x болсо, плюс x болот. 2'ye 5'ти кошсок, 7. Демек, x 7ге барабар. Биринчи тамырыбыз минус 3, экинчи тамырыбыз 7. Эми бул суроодо тамырлардын суммасын аныктагыла деген. Анда минус 3 менен 7-ни кошушубуз керек. Минус 3 плюс 7 бул 4. Демек, вариантыбыз Г. Бул суроону карасак, А менен Б бүтүн сандар экен. Z деген бул бүтүн сан. Ошондой эле теңдеме берилиптир. А бөлүнгөн 5 барабар 3 бөлүнгөн Бга. Бул теңдеме пропорция, себеби эки бөлчөк бири-бирине барабар. Пропорцияда биз кайчылаш көбөйтсөк болот. Кайчылаш көбөйткөндө А менен Б көбөйтүлөт. Ошондой эле 3 менен 5 көбөйтүлөт. Анда А көбөйтүлгөн Б 15ке барабар экен деп жазабыз. Эми колонкада максимум А плюс Б'ны табып, 15 менен салыштырышыбыз керек. Максимум деген бул эң чоң деген түшүндүрөт. Жөн гана А менен Б 3 менен 5 эмес, андан дагы чоң болсо ошону гана алгыла дейт. Мисалы, биз А менен Б'ны азыр 3 менен 5 десек, суммасы 8 болот. Бирок А менен Б'ны башкача деле алса болот да. Мисалы, A'нын ордунда 1 турса, Б'нын ордунда 15 турса, 1 менен 15'ти көбөйтсөң, 15 чыгат да. Ошондо суммасы 1 менен 15'тин суммасы 16 болот. 3 менен 5'тин суммасы 8ден чоңураак да. Ошондуктан биз биринчи колонкада 16 деп алабыз дагы, 16 15'тен чоң болуп, А вариантын тандайбыз. Демек, мындай суроолордо биз туш келди эле маанилерди эмес, эң чоң маанилерди алышыбыз керек экен деп, А вариантын туура дейбиз. Эми бул суроону карасак.
саногу берилиптир. Саногунда асы 0-ге чейин экен. 0-ге чейинки сандар булар терс сандар. Демек, А дагы минус сан экен. Б дагы минус сан экен. Терс сан экен. Биринчи колонкада биз терс санды терс санга көбөйткөнбүз. Терс санды терс санга көбөйткөндө оң сан чыгат. Экинчи колонкада А деген терс санды С деген терс сандын бирок квадратына көбөйткөнбүз. Квадрат деген эмне? Бул жерде ошол санды өзүнө көбөйтүшүбүз керек. Минусту минуска көбөйтсөк, терс сандын квадраты оң санга айланып кетет. Демек, биз терс санды оң санга көбөйтүп калат экенбиз. Терс санды оң санга көбөйтсөк, терс сан чыгат. Минус сакталып калат. Эми келип чыккан маанилерибизди салыштырсак, биринчи колонкабыз оң сан болуп атат, экинчи колонкабыз терс сан болуп атат. Оң сан терс сандан чоң болуп, албетте А вариантын тандайбыз. Шартыбызда x плюс 1 бөлүнгөн x'тин суммасы 5 деп берилиптир. Анан колонкада ошолордун квадраты менен 25 деп салыштырат экенбиз. Көп окуучулар бул жерде мындай катаны кетирет. Сразу эле x'ти квадратка көтөрөт, 1 бөлүнгөн x'ти дагы квадратка көтөрөт дагы, жөн эле 5ти квадратка көтөрүп, 25 экен деп барабар деген вариантты тандап алат. Бирок мынтип чыгарган туура эмес, себеби дегенде квадратка көтөргөндө биз формула менен квадратка көтөрүшүбүз керек. Кандай формула? А плюс Б'нын суммасын квадратка көтөргөн формула менен чыгарабыз. А плюс Б'нын квадраты бул жерде А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадратка барабар. Мындай айтканда 2АБны дагы унутпашыбыз керек. Демек, бул теңдемеден квадратты чыгарып алуу үчүн биз муну кашыга алабыз да квадратка көтөрөбүз. 5ти дагы квадратка көтөрөбүз, эки жагын тең бирдей көтөрүшүбүз керек. Ошондо эмне чыгат бизде? Формуланы сөзсүз колдонобуз. Анын ордунда бизде x турат да, x квадрат деп жазабыз. Анан бул жерде 2AB деп сөзсүз жазабыз дедик. 2AB дегенде эмне? 2-ни Ага, Анын ордунда x, Бга дагы көбөйтөбүз, Бнын ордунда 1 бөлүнгөн x. Анан плюс b квадрат. b квадрат деген эмне? Бнын ордунда 1 бөлүнгөн x турат. 1 бөлүнгөн x'ти квадратка көтөргөндө 1 ошол бойдон жазылат, а x болсо жөн эле квадрат болуп калат. Эми барабар 5тин квадраты 25 дейбиз. Эми бул теңдемебизде эмне болуп калды? Бул жерде эки эселенген көбөйтүүдө x көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн x болуп калды. Биз билебиз да, көбөйтүүдө алымы бөлүмү кыскарып кетет, кайчылаш кыскарып кетет. X'тер кыскарып кетсе, анда 2 көбөйтүлгөн 1 2 эле калып калат. Демек, биздин теңдеме мындай болуп калат. X квадрат кошулган жөн эле 2 плюс 1 бөлүнгөн x квадрат барабар 25. Эми биздин колонкага эмне керек? X квадрат плюс 1 бөлүнгөн x квадрат эле керек, бирок бул 2 кереги жок. Кереги жок болгондуктан 25 жака алып өтөбүз. Ошондо x квадрат кошулган 1 бөлүнгөн x квадрат барабар 2 болсо минус болуп өтөт. 25 минус 2. А 25тен 2-ни алсаң 23. Демек, биринчи колонкабыз 23. 23 менен 25ти салыштырсаңар, Б колонкаңар чоң болот, Б вариантын тандайсыңар. Демек, ушундай учурларда жөн эле ар бирин квадратка көтөрүп койбой, формула менен квадратка көтөрүшүбүз керек. Ушундай суроолорду дагы да көбүрөөк чыгаргыңар келсе, анда менин онлайн курсума жазылгыла. Онлайн курс тууралуу толук маалымат алуу үчүн биздин Инстаграмга жазсаңар болот, же болбосо WhatsApp номерибизге жазсаңар болот.